Саламатсыздарбы? Бүгін биздин сабагыбыз таблица боюнча өтөбүз. Кече биз списоктор менен дагы өтүп алганбыз. Бүгүн биз таблицаны кантип түзгөндү үйрөнөбүз. Так, таблица түзүп алыш үчүн бизге кошумча тег керек экен. Бул жерге биз жазып алабыз. Так, өзүңөр каалагандай калсаңдар, монда түшүндүрө эле. Table алына түшүрөбүз. Бул tablды мен ачылганымдан кийин муну биз текшерип көрөбүз. Бул жакта бизге эч нерсе көрүнбөйт. Себеби бул tablдын ичине дагы өзүнө жардамчы строка тегтер болуш керек. Ошондо гана бул жака биздин таблицабыз чыгат. Так, tablдан кийин tr деген тегибиз бар. tr дагы эч нерсе көрүнбөдү. Бул жакта эч нерсе жок. trди дагы алдына түшүрүп алабыз. trдин алдына дагы биз trге дагы биз бир тег жазып алабыз. Аны биз td деп коесук болот. td. Эми текшерип көрөбүз. Бул жерде уже tdда бул жака мисалы бир строка жазабыз. Буну мынакей table бар экен. trдин ичинде биз td деп жазат экенбиз. Бул tdдан жабыз иштеп кетет. Мына уже бизге бир саны көрүнүп бул жака чыкты. Эми биз бул жерге tdда көбүрөөк ала эле. Кааласаңдар copyright этип алып туруп, копия алып туруп, или Ctrl+C бул жака алына жиберип олтурсак болот. Так, биз 2, 3, 4 дейли. Текшерип көрөбүз. 1, 2, 3, 4 деп таблицабыз чыгып алды. Эми биз бул ушул таблицабызга, бул tablдын өзүнө. Так, border менен берели. Border 1. Бизге мону жакыныраак кылайлы сиздерге. Мондай кылып бизге чыгарып берди бул жерге. tr. Эми биз ушул tablдын өзүн эле ичине эле биз кайра эле trди өзүн алдына алып түшөбүз. Ушул копия алып түшүрөбүз. Эми текшерип көрөбүз. Кайра эле алдына алып бул жака чыкты. Так, 5, бул жака 6, 7, 8 кылып көрөбүз. Сохранить этебиз. Мынакей. Бул жерде таблицанын жыйынтыгы ушундай болот экен. Бул болгону биз tablды ачып алдык. Tablдын ичине trден кийин бул жагы өзү бесконечный каалаганча ачып кете берсек болот экен. Таблицаны биз кийинчерээк CSS кошконубузда бул таблицабыз аябай эле сонун өзүнчө болот. Азыр биз бул HTML болгондуктан кичине некрасивый чыгышы мүмкүн. Так, бул бордердин кызматы мына жакта турат го. Мына жердеги бордер кызматты аткарат экен. Бизде бул жагыбызда 1 размеринде бир чыкты. Эми мисалы могул жерде 8, могул мисалы tдын эч нерсе жазбай эле ушул бойдон сохранить этсеңиз деле бул жагыңыз ушундай пустой болуп чыгып кете берет. Так, андан кийин дагы бирөөсүн көрөлү. Так, tdны бул жерге примерно бул жакына алып кете берет. Мисалы бул жерге адашып калбайын. 5, 6, 7, 8 текшерип көрөбүз. Мынакей 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Бул жакны уже бесконечный. Калсаңдар бул жагына да түзүп кетсеңдер болот. Мисалы, азыр биз буну алып салдык. 9. Так, текшеребиз. Вот, 9 болду. Бул жака 5 бар экен. Так, 9га биз бул жерге 10 кылып ачабыз. Так, 10. Текшерип көрөбүз. 19 болуп калыптыр. Так, 10. 5 ачылды. Эми биз ушул trди кайра эле бул жака алына түшүрүп алсак болот. Мынакей trден готовый эле. Бул жака бизге 11, 12, 13, 14, 15 кылып текшерип көрөбүз. Мынакей ушинтип тегтер таблицабызды түзүп алсак болот экен. Мына бул бордердин кызматы. Мисалы мен муну 2 кылып кое турам десем, бул жагы автоматтык түрдө чоңоюп кетти. Могул бордер таблица мисалы буну мен 5 кылайын. 5 кыла турам десем, мындай форматка алып келип койду. Жетет. Ушинтип таблицабызды түзүп алдык. Биз кийинчерээк CSS кошкондо аябай эле сонун болуп чыгат. Пока что азыр биз CSS кошподук. Эми ошондой эле бул tablдын ичине дагы бир тегибиз бар. Бул caption. Так, caption. Бул captionга биз кийинчерээк дагы бир токтолуп өтөбүз. Азыр мындай эле көрөлү. Так. Так, менин таблицам деп коелу. Таблицам болуп калды. Таблицам боло берет. Мынакей, бул менин таблицам. Ушинтип биз түзүп алдык. Кийинчерээк биз CSS кошкондо биз ар кандай өзүнүн бул жактарга функцияларды коштук болот. Ошол. Так, ошондой эле тапшырма
үйгө тапшырма болсун. Сиздердин мынабул строкаңыздар экөө болсун. И бул жана бесконечный болгондо бир 40 или где-то 30 санга чейин бул жана толсун. Бул жана карап эки эле санга чейин 30 саны толсун. Өзүнүн ирети менен. Ошол ушуну мен сабагыбыз аяктанды.